Чаткал районунда айдоочулар жаңжалдашып, жүргүнчү атылган октон улам каза болду. Мындай маалыматты Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Окуя 10-январь күнү саат түнкү 4 чамасында болгон. Мекеменин маалыматына караганда, Өзгөн районунун тургуну Volvo FH12 үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаасы менен баратып, Чаткал районунун Терексай айылында жолдо токтоп турган BMW үлгүсүндөгү унаанын ээсинен өтүп кетүүнү суранган. Ортодо айдоочулар ортосунда келишпестик пайда болуп, BMW унаасынын ээси жүк ташуучу унаада бараткан жүргүнчүнү ок атуучу курал менен көкүрөк тушуна атып салып, окуя болгон жерден качып кеткен. Ал эми ок тийген жүргүнчү алган жараатынан улам райондук ооруканага жетпей каза болгон. Бул окуядан соң Чаткал жана Ала Буга райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери окуя болгон жерге барышып, ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзүшкөн. Жыйынтыгында бул ишке шектүү катары Терексай айылынын тургуну аныкталган. Аталган факты Кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси менен өндүрүшкө алынып, шектүү бир нече сааттан кийин кармалып, Чаткал райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.